Кышы 6 айга чейин созулган Чаткал районунда бүгүн кышкы оюндардын фестивалы өтүүдө. Негизинен бул аймак бардык климаттык шарты дал ушундай кышкы сезонго кышкы оюндарды өткөрүүгө ылайыктуу болууда. Негизинен дарамети жогорулап, жылдан жылга туристтерди тартуу күчү дагы артып жатканын аймактын жашоочулары белгилешүүдө. Чаткал резорт тоо лыжа базасы. Мында кышкы оюндардын фестивалы өтүп, ага келгендер арбын. Аймактын туристтик потенциалына салмактуу салым кошчу болсо, мал кеңиреде жергиликтүүлөрдүн маанайын көтөрүүдө. Анткени катаал кыш менен буга чейин көптү чочулаткан тоо коюнундагы аймак эми туристтерге толуу турган болду. Келечекте биз алтын менен эмес, же мал чарбасын эмес, туризм менен дагы бир өнүгүп, чет элдерден келген туристтер акчаны ушибизге таштап кетсе, ошол жагын эмне болот. Анан камсыз кылышыбыз керек. Мен да аракет кылышым керек. Ошо туристтерди мындай маданияттуу тейлеп, жанагындай азыр ыйгарым өкүлү айтып кетти эмне деп. Ошо ар тил билген балдарды бир жерде даярдап, кел ошолорду гид болуп, мындай элди кыдыртып, карап, өзүбүздүн салтыбызды, өзүбүздүн жана күткөн мал чарбабызды көрсөтүп. Чаткал эли өнүгүү жолунда келатат. Сонун болуп, элибиз маанайы жакшы, ушундай жетишкендиктерге жетишип, кышкы оюндарга келишип, сонун эс алууда. Чаткал тоо лыжа базасынын трассасы 1,5 чакырымдай аралыкка созулат. Климат кышкы спорттук оюндардын түрүн өткөрүүгө дал келет. Облус башчысы уникалдуу табияты менен өзгөчөлөнгөн бул жердин инфраструктуралык шарттарын дагы жакшыртуу менен дүйнөлүк талапка жооп бере турган жайга айлантуу мүмкүн экенин белгиледи. Себептен де бияктан ушу Ташкентке 150 километр. Ташкенттин бир жагында Амирсай деген бир неме бар, деги жер бар. Аякта ошо лыжный базасы бар да, Ташкенттин. Ошол жак менен биздики 60-70 километр түзөт да. Ошол себептен бияктан болсо ушундай биздин климатик условиябыздын баардыгы эң ыңгайлуу. Мына карабайсаң, азыр биз кыштын чилдесинде турабыз. Мына үчөөбүз баардыгы кар болсо мына бар. Кар болсо бияктан апрелге чейин болот да. Анан буюрса ошону атсын мына пробный кылып бияктан көрүп атпайбыз, бияктан көрүп. Буюрса ошол жака инвестиция менен сүйлөшүп тартып келсек, бул Чаткал резорт деген аябай дүйнөгө таанылмай жана биздин ошо Каракол лыжный базасында болот атпайбы? Ошондой деңгээлге чейин алып келсек болот да ягта. Лыжа базасында шарттар дагы жакшырууда. Мына биз бараткан дал ушундай заманбап жайдан бүгүнкү күндө 5 жол курулуп, атайын келген коноктор үчүн ыңгайлуу шарттардын жаралганын көрүүгө болот. Чаткал өлкөнүн кары эң калың түшкөн жана кышы 6 айга чейин созулган аймактардын бири. Андыктан кышкы туризмди өнүктүрүүдө райондун дарамети чоң. Дөөлөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.